Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү жаңы сабагыбыздын темасы живопистеги перспектива. Силер менен мурдагы сабактарда живопис жана анын жанрлары боюнча кеңири токтолуп өткөнбүз. Бүгүнкү жаңы сабагыбызда болсо перспектива деген эмне жана ушул перспектива эрежеси боюнча таанышабыз. Балдар, бүгүнкү сабакта колдоно турган буюмдарыбыз A4 форматындагы аппак барак, кара жөнөкөй карандаш, өчүргүч, акварель боектору, суу куюлган идиш, палитра жана кыл калемдин түрлөрү керек болот. Эми балдар, калемди алабыз дагы биз тоолордун сүрөттөрүн тартып баштайбыз. Биз тоолуу сонун жерде жашайбыз. Өткөндө айткандай, горизонт сызыгын барактын тең бөлүгүнөн ылдыйрактан тартып кетип атабыз. Андан бер жактагы тоолор, мына барган сайын алдыңкы тоолорду тартып кетип атабыз. Эми мына алдыга бир гүлдөп турган бир даракты тартабыз. Себеби азыр жаз мезгили болгондуктан ушундай бир композицияны боёйбуз. Ушинтип биринчи асманды суу менен берип алабыз. Асманда. Себеби асман тегиз болуш керек, жылмакай болуш керек. Тоолордун кырларын этияттап, мүмкүн болушунча таза тыкан иштегенге аракет кылабыз. Акварель боектору бул тунук жана суюк иштеле турган боек. Гуашь сыяктуу кою берип салсак, бул акварелдин өзүнүн касиетин жоготуп коебуз. Мынакей мен мына жерде бир аз коюураак берилип кетти. Ошону тазалап атам. Азыркы мына мен иштеп аткан ушул асманды суунун үстүндө кургатпай туруп иштегенде акварелде аля прима деп коет. Кургатпай туруп ушинтип иштейбиз. Керек болгон жерлерде ал кыл калемди сууга салып жууп, кургактап алып туруп, ашыкта уюп калган сууларды сордуруп койсок болот. Мына жерде бир тазалап койдум. Мына ушинтип асманды өтө таза тыкан иштеп алабыз. Перспектива деген бул көркөм сүрөт өнөрүндөгү тегиздикте мейкиндикти түзүү жөнүндөгү илим болуп саналат балдар. Себеби биз бул сүрөттө дарактын тикесинен тарттык, тоолордун узатасынан жайгаштырып тарттык. Эми биз ички тереңдикти көргөзүп беришибиз керек. Эң арттагы ак карлуу тоолорду алыска кетирип, андан берегирээктеги тоолорду жакындатып, андан дагы алдыңкы жерлерди чыгарышыбыз керек. Анан эң акыры биздин көзүбүзгө жакын болгон мына гүлдөп турган даракты эң биринчи планга чыгарабыз. Мына акварель менен боеп атканда, мына пейзаж жанрын тартып атканда өзгөчө асмандан баштап боейбуз. Асман бүткөндөн кийин эң арткы пландарды. Азыр мен ошо арттагы ак карлуу зоолор, тоолор деп коелу. Себеби жаз келгенде кардын баардыгы эле толугу эрип кете элек. Анча-мынча жеринде ошол карлар эрий элек. Алыстагы тоолорду бергим келип атат. Перспектива бул алыстаган сайын кичинерип барган сайын бүдөмүк тартып, жакындаган сайын бизге даана көрүнөт. Бизге
чоңураак көрүнө турган эже болуп эсептелет. Ошон үчүн мына бул жерде дагы азыр бүдөмүк кылып эң арттагы фондордо алыскы тоолорду берип атам. Арттагы тоолор мүмкүн болушунча бүдөмүк болуш керек. Ошон үчүн азыр мен бир сыра суу менен тегиздеп жалпылап койдум. Бардык нерселер байкоочудан алыстаган сайын кичинерип баратат. Байкоочу адамга бизге көзүбүзгө жакыныраак жайгашкан сайын түстөрү так даана. Аны биз аягында, сүрөттүн аягында дагы даана байкайбыз. Мынакей азыр бул экинчи пландагы тоолорду берип баштадым. Ошол сүрөттү тартып аткан кезде кайсы мезгил, кандай учур, күн тийип турабы, күн аба ырайы кандай болуп турат, күндүн кайсы сааты эртең мененби же түштөбү, ошолорду дагы чагылдырганга аракет кылыш керек. Живописте негизинен түстөр өтө маанилүү ролду ойнойт. Ошондуктан бир гана түс менен берип койбогула. Арттагы тоолорду жалпы гана беребиз. Жакындаган сайын биз түстү көбүрөөк беришибиз керек. Даананан жылуу түстөр менен бере башташыбыз керек. Мына азыр экинчи планды диштеп жакындатып келатабыз. Бул жактагы тоолор дагы кетип атат. Перспектива дагы эки түрдүгө бөлүнөт. Линейный перспектива бул сызык менен. Муну сүрөт тартканда барган сайын тарткан буюмдарыбызды ичкертип, кичинертип, бир чекитке кирип кете тургандай алыстыкты билдирсек, бул линейный перспектива деп айтылат. Сызыктык перспектива. Экинчиси воздушный перспектива деп коет. Кыргызчасы аба же болбосо кандай деп которуп койсок болот. Мейкиндикти, живопистеги мейкиндикти бере турган перспектива десек болот. Мынакей азыр сезип атасыңарбы? Арттагы тоолор ага караганда бер жактагы мына бадалдар өсүп турат. Алдыңкы мына жаң астыбызда жаңыдан чыгып келе жаткан көк чөптөр, анча-мынча жер, таш аралаш ошондой болуп бул абалды бере келе жатабыз. Жакындаган сайын таза яркий светтерди түстөр менен иштешибиз керек. Азыр сүрөт тартканча сүйлөп тартыш кыйыныраак болуп атат. Сүрөттү акварель менен тартып аткан кезде агып кетсе же бир куюлуп кете турган болсо эч качан коркпош керек. Буну ошол учурда накыл калемди сууга малып жууп, кургактап туруп, сордуруп койсок болот. Азыр мына мен оң жактагы анча-мынча эрибей калган карлар, ошолордун көлөкөлөрү жерде турган бир аз таштар менен тартып, ортодогу экинчи планды да бир аз иштеп атам. Өтө катуу иштеп койсок, чакыйып алда биринчи планга чыгып кетет. Ошон үчүн буну дагы орточо гана иштейбиз.
Эми мына барган сайын өзүңөргө сезилип атса керек, мына экинчи планды дааналап ажыратып бөлдүк. Арткы пландан экинчи планыбыз бөлүнүп дагы жакындап чыгып келе жатат. Өзүм мына акварель менен боегондо ушундай бир тактайчага коюп алып туруп иштесеңер ыңгайлуу болот. Себеби баракты суусун эки жак агыза турган болсок дагы көтөрүп агызып турганга ыңгайлуу болот. Азыр мен ортоңку планды дагы да дааналап иштеп коеюн дедим. Бул жерден дагы бир планды чыгаргым келип атат. Бул акварель боектору бир аз суу менен иштеп кое турган болсо, бир аз суу кошуп койсок, бозоруп кете берет. Мына ортодогу тоону дагы даанараак билдирип, мен азыр жарыкты дагы эске алып атам. Себеби жарык бизге күндүн оң жак тараптан тийип аткандай кылып сүрөт тартып атам. Себеби ар бир сүрөт тартканда күндүн каяктан тийип тургандыгын эске алыш абдан маанилүү. Мынакей жаңыдан жаз келип, жаздын жыты кулпуруп, жаздын түстөрү дагы куулжуп жаткан сыяктуу адамдарга жакшы сезим калтырыш үчүн мен жапжаш жашыл түстөрдү дагы аралаштырып койдум. Байкап атасыздарбы? Эң арттагы тоо алыста турат. Андан кийин дагы бир арчалуу кеткен жалпагыраак тоо турат. Анын бер жагында малдар жайылып оттой тургандай, сол оң жак тарабыбызда тоолор турат. Сол жагыбызда дагы коктуу болуп, мынакей астыбызда кичинекей шылдыраган бир тоодогу арык агып келе жатканын тартып коебуз. Бул биздин сүрөтүбүзгө жандуулукту берет. Шылдырап, мөлтүрөп, таза аккан суулар биздин Кыргызстандын кооз табиятын көрсөтүп, мындай табияттын кадырына жетишибиз керек, балдарым. Эч качан ушу табиятты бүлүндүрбөй, бузуп талкалабай, ушул табияттагы сулуулукту адамдар көрбөй аткан, байкабай аткан сулуулукту силер өз сүрөтүңөр менен тартып, адамдарга көрсөтүп, Кыргызстандын сулуулугун даңазалашыңар керек. Буйруса келечекте силерден абдан чоң сүрөтчүлөр чыгат деп үмүт кылабыз. Мына перспектива, живопистеги перспектива деп мына ушул алыстап кеткен сайын бозортуп, жакындаган сайын дааналап жана түркүн түстүү түстөрү менен адамдын көңүлүн алдыга тартабыз. Ушул астыңкы пландагы тарткан буюмдарыбызды мына дарактатып атам. Жарык көлөкөсүн эске алып, дааналап, оң жактан жарык тийип турат. Бул жерде дарагыбыздын бутактарын тартып атам. Байкасаңар, мен толук тарткан жокмун, араларынан боштуктарды калтырып кетип атам. Себеби бул жаздагы дарак болгондуктан азыр ушул боштуктардын арасында гүлдөп аткан гүлдөрүн, балким
арасына керек болса бүчүрлөр болса жаңы бүрдөп аткан бүчүрлөрүн дагы тартабыз. Мынакей алгачкы гүлдөрдү тартып баштадым. Бир аз кызгылтым болгон гүлдөп турган бир дарак. Шабдалы дарагы болобу, балким өрүкпү. Бирок биздин тоолордо мындай дарактар, мындай сулуулуктар өтө эле көп кездешет. Утуру кайсы жер кургаган болсо, акварель боегунда ошо кургаган жерлерде үстүнөн иштеп кете беребиз. Жана асманды иштегенде аля прима дедик. Ал суу кургатпай туруп суунун үстүнөн иштелген болсо, азыр мына экинчи азыр иштеп аткан бул техника, лессировка деген техника, бул кургатып мазок менен иштеп атабыз. Кайра кургаган сайын дагы мазок менен иштейбиз. Мына ушундай ыкма менен иштеле турган дагы түрлөрү бар. Тартып аткан кезде гүлдөрүбүз өтө эле сейрек болуп калбаш керек. Анан бул гүлдөрдүн дагы жарык көлөкөлөрү бар. Ошолорду дагы эске алышыбыз керек. Эгерде биз көзүбүзгө жерден бир ташты алып туруп жакын алып келе турган болсок, алыстагы тоолорду тосуп калат. Эгерде ошол ташты тоого апарып кое турган болсок, анда мисалы ал тоонун ортосунда, тоонун жанында ал алыстан караганда көзгө көрүнбөй эле калат. Мына ошол сыяктуу барган сайын бул алыстай бере турган эрежени перспектива эрежеси деп коебуз. Асман эмне үчүн көк? Себеби асман бизден ушунчалык алыс турат. Барган сайын биз алыс. Бул жерде абаны биз көк түс менен берип атабыз. Эми мына пейзаждын дагы акыркы фондоруна дагы бир аз көгүш түстөн кошо турган болсок, арт тараптарга, ошол убакта тиги арт тараптардагы ортосундагы аба сезилет дагы алыста тургандай сезимдерди калтырат. Азыр биз мына гүлдөрдү бир сыра таткандан кийин дарагыбыздын дагы бутактарын кайра кургатып алгандан кийин оңдоп атабыз. Кыл калемдер боюнча сүрөттү баштап аткан кезде мүмкүн болушунча чоң кисточка менен, чоң кыл калемдер менен баштайбыз. Белка деген тыйынчычкандын жүнүнөн жасалган кыл калемдер, булар акварель краскалар үчүн абдан сонун ыңгайлуу болуп эсептелет. Ошон үчүн суюк кылып иштегенде акварель боектор үчүн белка кисточкалар абдан жакшы бизге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ал эми синтетикалык кисточкалар чыгып атат азыркы учурда. Мына Кытайлар ар кандай түрлөрүн бизге жасап келип атат. Бул кисточкалардын bunun da өзгөчө касиеттери бар экен. Булар боекту көбүрөөк алат дагы, сууну азыраак алат. Ошон үчүн Кытайдын синтетика кисточкалары менен иштегенде мүмкүн болушунча иштин аягында, ишти бүтүрүп аткан кезде колдонсок дурус болот. Мынакей дарагыбыздын эми жерге түшкөн көлөкөсүн тартабыз. Ошо менен бирге алдыда жерде турган чөптөрдү
Bularga dagы ар кандай түстөр менен алдыда турганын биз билдиришибиз керек. Биз сүрөтчүлөр эч качан кыл калемдерди тандабайбыз. Бардык кыл калемдин иштей турган өзүнүн орду бар. Мына бул жерде алдыңкы пландарды иштеш үчүн дагы бизге жакындатыш үчүн мондай дагы жердеги кургай чөптөрдү иштеп атабыз. Дарагыбызды кичине оңдоп коюшубуз керек. Дарактын асты чоңураак болуп, өйдө кеткен сайын бутактары ичкерип кете берет. Эч качан тегиз бир өңчөй түстү калтырып койбош керек. Алар биздин ишибизде бир аз бузуп коет живопись иште. Ошон үчүн мүмкүн болушунча түстөрдү көбүрөөк пайдаланабыз. Эгерде биз кургатып иштей турган болсок, эч качан ишибиз бузулбайт. Мынакей, азыр ошо гүлдөгөн дарактын ичинде дагы, ошо көлөкө тараптарына дагы бир аз түстөрдү берип кое беребиз. Коркпой түстөрдү бере беребиз. Кургатып алып иштей берсек болот. Жаздын сулуулугун биз мына ушундайча чагылдырып көрсөтүп жатабыз. Мына байкап атасыңарбы? Эми биз дарактын сырткы контурларына дагы маани беребиз. Тегерек болуп, булуттарга окшоп калбаш керек. Дарактар гүлдөгөндө бутактардын учуна чейин анча-мынча жерлери бизге шиширек көрүнүп, мына ошого окшогон жерлерге дагы маани беребиз. Сүрөтчү адам табиятка ушунчалык кылдат мамиле кылып, ар бир болуп аткан окуяны, кубулушту сезип тура турган өзгөчө адам. Ушунчалык кооз сулуулукту албетте сүрөтчү адам билиндирбейт. Мынакей. Дагы карайбыз. Кайсы жерде жетишпей атат. Ошо жетишпеген жерлерине биздин жерлерибиз жайга окшоп калбаш үчүн анча-мынча жаз убактагы түстөрдү издеп таап, толуктап кошобуз. Анча-мынча биз айткан эрип бүт эле карлардын дагы көлөкөлөрүн кичине иштеп коебуз. Бул суунун чекесинде турган анча-мынча таштар, жыгачтар. Бизде шаркырап аккан сууну көрсөтүп койдук. Экинчи фондорду дагы дааналап көргөзөбүз. Артта кеткен фонубуз мага бир аз жакшы кетпегендей болду эле азыр. Ошол жака дагы бир аз воздух кетирип коебуз, абаны кетиребиз. Мынакей. Ашыкча көктөрдү созуруп коебуз. Мына көрдүңөрбү? Кичине көгүш берилди эле. Мына ортоңку тобуз дагы чыгып калды. Мына воздушный перспектива деген мына ушул. Анда эмесе балдар, көрүшкөнчө саламатта калгыла.